Alımбекова Токтообүү Алымбековнанын чыгармачылык кечесине кош келипсиздер демекчибиз. Бишкек шаарындагы мектептердин биринде акын жана педагог Токтообүү Алымбекованын чыгармачылык кечеси болуп өттү. Бул инсан өзүнүн 48 жылын агартуу тармагына арнап, балдарды тарбиялап өстүрүүгө ополтоодо салымын кошкондордун бири. Эне тилдин эл аралык күнүнө байланыштуу өткөн чыгармачылык кечеге тарыхчылар, мугалимдер, маданият тармагында эмгектенген ишмерлер жана акындын замандаштары катышты. Bir günüm var, men özgöçö izgirim. Buğrul çatçım ulan barat ağarıp, bu ömürdün ötüşötö bat eken. Tuğulgan günüm, menin kuttu günüm bul. Токтообүү жанрлары негизинен лирика жанрында жазылып, мекенди даңктап, адамдын асыл, аруу сапаттарын аздектеп турат. Анын жашоо сүртүмдөрү деп аталган алгачкы жыйнагы 18-жылы чыккан. Андан кийин изденип, жашоонун жаңы барактарын ачкан саптар менен толукталып отуруп, былтыр Дил кайрыктар аттуу жаңы китеби дагы жарык көрдү. Токон көбүнчө лирикалык ырларды жазат, негизинен мекен жөнүндө, өзүнүн балдары жөнүндө, окуучулары жөнүндө, мектеби жөнүндө, эч качан мындай көкөлөп башка фантастикалык нерселерге кетпейт. Ошо турмуш кандай болсо, ошондой нерсени өзү көргөн, өзү билген, өзү жашап аткан нерселерди жазат да. Ошонусу менен чыгармалары баалуу. Токон экөөбүз иштеп жүргөн мезгилде ушул оор күндөрдө иштедик, союз тарап кетип, мугалимдердин баары ар кайсы жака кетишти. Бирөө ошол жашоо турмушун издеп кетишти, башка жактарга, четтерге кетишти, бирок ошол мугалимдик кесипти өтө сүйүп, өтө баалаган адамдар гана баягы фанат катары калып калдык. Биз ошолордун катарында биздин Токон бар. Биз ошол мезгилде кетип калган мугалимдердин ордуна кыргыз тилчи да болдук, тарыхчы да болдук, географиядан да сабак бердик. Берген сабактардын баарын ошол мойнубузга жүктөп, ушул мектепти сактап калган ушул биздин муун деп билем мен. Салтанаттын ээси журналистика факультетин аяктап, жаш кезинде Тогуз Туроо газетасында дагы эмгектенген. Кийинчерээк чыгармачылыктан тышкары агартуу тармагындагы мугалимдик ардактуу кесипти аркалап, жаш муундарды тарбиялап келе жатат. Маданияттын мыктысы наамына ээ болгон инсан мектеп жашоосу менен чырмалышып, жипсиз байланганын айтат. Жайында 3 ай каникулга тараганда оор 3 ай бою тең. 25-август болуп эле мектепке чыгып кетсем, оорубай эле калам. Кыш менен оорубайм, кайра жакшынакай жүрөм. Каникулга чыкканда ооруп калам. Ошол мектеп менин жашоом, өмүрүм. Чыгармачыл инсан бүгүнкү күнү мугалимдик кесиптен тышкары балдарга кол өнөрчүлүктү дагы үйрөтүп, аларга көркөм дүйнөнүн кооздугун ачып берип тарбиялайт. Өзү эмгектенген мектептен анын кийиз менен жүндөн жасалган картиналарын көрсө болот. Арасында кыргыздын залкар сыймыгы Чыңгыз Айтматовдун чыгармаларындагы каармандар дагы камтылган. Тариел Чуңгулов, Чыңгыз Жумагулов, Ала Тоо 24.